Кыргызстанга келген кытайлык кыргыз окумуштуулары жакында Бишкек шаарында жаңы имарат ачылган Улуттук Манас театрында болду. Кыйырдагы кыргыз жакшылары, манас изилдөөчүлөр, профессорлор Адыл Жуматурду жана Токтобүбү Ысак кызын кыргыз эл артисти Рыспай Исаков жана Манас театрынын директору Азиз Бимырза уулу тосуп алды. Бүгүн болсо биздин жуңгу кыргыздарынын Манас сүлдө окумуштуулары бир семьядан Адыл Турду уулу менен Токон Ысак кызы биздин өзүбүздүн эжебиз, өзүбүздүн байкебиз келип калыптыр. Алар дагы ушул Манас ордосунан Саякбай Каралаев атындагы төш белгиси менен сыйланышты. Биз абдан кубандык. Мына ушул жерден биздин Манасыбыз дагы да дүйнө жүзүнө дүңгүрөп, дүйнөгө таанылып, дагы көптөгөн дагы кемчилдиктүү жактары болсо дагы эки жактын жаңы айтып атышты, эки жактын достугун дагы көптөгөн информациялык биргеликти жаратып, ушундай дагы да ушундай чоң-чоң ийгиликтерге жетели дешти. Мен да ушул ийгиликтерди каалаймын, чоң-чоң ийгиликтерге жетсин. Ушул жер тег эле ушу кыргыз деп аталган кыргыздардын дагы бир экинчи мекени болуп, бул жер өнүгүп өссүн. Бейжиңден келген мударистер менен Манас театрында жолугушуу өтүп, бул иш-чара концерт менен коштолду. Менин көзүм жумулса, айдын катар кодуба, өз бетинче болуба, өйүз-бүйүз душманга кошоматтып коюңар. Жаккан ташы бүт алтын, мөңгү-мөңгү сай алтын, аппак чүрөк куус алтын, ар өзөндө бүркүрөп агып жаткан су. Көк мелжиреп көк тиреген туус алтын, эзелкинди таштагын, эрлер чыксаң араңдан, көр албай көзгө атпагын. Макелдөгө барууга, тындым кылып салууга, жөнөп калган кезекин, алакең аңдап караса, элдей сары элестин, кошкай калаң белдестин, кайханга чыгып барыптыр, алакең көзүн салыптыр, аңдап алман караса, мурун куру талали, бала кепте бир тосу, пайда болуп алыптыр, көрбөгөн акан шар беле, көчмөн тосу бар беле, жыргалду Бейжиң шар эле, жылуулас болгон туңшанын, жылуучу тосу жок эле, мун ойлонуп алман бит, колундагы дүрбүнү, жана салып үңүлдү, сан аркасы сар алтын. Соңунда Адыл Жуматурду менен Токтобүбү Ысак кызына Саякбай Каралаев атындагы сыйлык берилди. Манас театр боюнча жаңы курулду дейт. Бу имарат бири сонун безелиптир жасалгасы. Экинчи тигине Саякбай ата менен Чыңгыз Айтматов отурат. Биз буну үйүбүздөн бери чаптап алабыз бул сүрөттү. Сыртта Манастын сүрөтү турат, атактуу. Анан бул жердеги иш-чаралар чагын, башкаруу жакшы экен тартип. Анан мына бу имараттардын салынышы аябай жарык, көркөм. Мындан кийин берде Манас айтылабы, элдик чыгармалар айтылабы, дастандар айтылабы, же каада салт боюнча лекция сүйлөнөбү мен абдан жагат. Дайыма келип, угуп, үйрөнүп кетүүгө мага абдан жакты. Жан дүйнөңдү кубанткан карасам жалаң жакшы жарандар. Уңгусун элдин сүйлөгөн карачы, улут деп баскан кадамдар. Ушундай күнгө жете албай эң ужуткан далай замандар. Азыр сахнабыздагы биздики,